Биринчи мындай жалпы маалымат берип коелу. Биздин жана жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борборунун ишмердүүлүгү боюнча эмне иштерди аткарып атабыз, каяка ишке орноштуруп атабыз. Анан кийин акцент, короче, хотели бы сделать, вот сейчас участились факты в социальных сетях, что за определенную оплату можем посодействовать в трудоустройстве в Великобританию, в Корею деген маалыматтар чыгып атат социалдык тармактарда. Ошолор боюнча силер аркылуу жарандарга, ошол чет өлкөгө ишке орношом деген жарандарга маалыматтар жеткирип коюшубуз керек. Корея боюнча, Англия боюнча мисалы тесттен да өтүү. Жок, мындай айтып атам, жалпы. О чем будет разговор? Тренировка идет. Жок, кыргызча, орусча? Да. Канча минутубуз бар? Сколько минут у нас есть? Ну, вы информация. Вообще час как бы. Если еще надо будет время продлить. Хорошо. МВД. Биргеликте өткөрүп атабыз да. Биргеликте. Бирок инициатор МВД деп койсо. Урматтуу жалпы амалында каражаттарды өкүлдөрү, эксперттер бүгүн Ички министрлигинин демилгеси менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте пресс-конференция өткөрүп жатабыз. Пресс-конференциянын негизги темасы Кыргыз Республикасынын жарандарын Улуу Британияга жана башка чет өлкөлөргө ишке орноштуруу жөнүндө жарыя боюнча мыйзамсыз жарыялоолор тууралуу болмокчу. Катышуучулар менен таныштырып кетсем, Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы чет өлкөдөгү жарандарды ишке орноштуруу борборунун директору Акматбеков Кубандык Акматбекович, Кыргыз Республикасындагы IGHR компаниясы филиалынын директору Эшенкулова Айгүл Сабырбековна, Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын бөлүм башчысы милициянын майору Балагазиев Улукбек Балагазиевич, Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын өтө маанилүү иштер боюнча улук ыкчам кызматкери милициянын полковниги Керимкулов Улан Жеңишбекович жана ошондой эле Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын бөлүм башчысы милициянын подполковниги Макилов Султанбек Бейшенбекович. Ошо азыр кырсыга сөз берели, андан соң сүйлөп бүткөндөн кийин андан кийин суроо жооп коет. Орусчада айтып коеюн. Уважаемые представители средства массовой информации, коллеги, сегодня по инициативе Министерства внутренних дел вместе с Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и компании IGHR в Кыргызской Республике по организованном наборе трудоустройства граждан Кыргызской Республики, Великобритании и других странах по трудоустройству проводим пресс-конференцию на тему незаконное объявление по набору о трудоустройстве граждан Кыргызской Республики, Великобритании и других зарубежных странах. Разрешите познакомить с участниками. Это директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Ахматбеков Кубандык Акматбекович, директор филиала компании IGHR Кыргызской Республики Эшенкулова Айгүл Сабырбековна, начальник отдела по противодействию незаконной миграции, службы по противодействию незаконной миграции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, майор
начальник отдела следственной службы МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Макилов Султанбек Бейшенбекович. Разрешите сначала дать каждому слово, после выступления перейдем на вопрос-ответы. Рахмат. Рахмат. Жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борбору тууралуу кыскача маалымат берип кетели. Биздин борбор ошо эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ишин алып барат. Азыр болсо ошол биздин жарандарга чет өлкөгө ишке орноштурууга шарттарды түзүү максатында кээ бир мамлекеттер менен келишимдер, меморандумдар түзүлгөн. Айта кетсек, 2007 жылдан бери, ошо 15 жылдын ичинде биз Корея мамлекети менен келишим негизинде ишти алып барып атабыз. Бул келишимге ылайык биздин жарандар 4 жыл 10 айга чейин ошо Кореяга барып, иш менен камсыз болуп иштеп келгенге мүмкүнчүлүк алат. 15 жылдын ичинде 5000ден ашуун биздин жаран Кореяга барып, ийгиликтүү иштеп, татыктуу маяны алып, ошол жерден жаңы бир технологияларды үйрөнүүгө жетишип келди. Азыр дагы биз өзүбүздүн программабызды улантуудабыз. Айта кетсек, быйыл ошол апрелдин 12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрелде Ош шаарында ошол корей тилин билүү боюнча тестирлөөнү өткөзөбүз. Ал тестирлөөгө кандай шарттар менен катышууга болот, кайсыл жерден тестирлөө өтөт, бул тууралуу маалыматтарды биздин сайтыбыз Migrant Check It KG сайттан толук маалымат алса болот да. Мындан тышкары ошол дагы бир жакынкы арада баарыңыздарга белгилүү болгондой 16 март айында ошол Agro HR компаниясы менен Улуу Британиядагы компаниясы менен келишим түзүлдү. Бул келишимге ылайык биздин жарандар ушул кыска мөөнөттө 6 айга айыл чарба жумуштарына ошол Улуу Британияга орношконго мүмкүнчүлүк алып атат да. Бул программа Улуу Британиянын программасы, мамлекеттик программасы болуп эсептелинет. 2019-2024 жылдарга чейин иштөө мөөнөтү. Биздин да келишим ошол 24 жылдын аягына чейин түзүлдү. Программанын шарттары, тандоо шарттары, регистрация өтүү боюнча маалыматты жана мен айтып кеткен Migrant Check It KG сайтынан толук маалымат алса болот да. Андан тышкары, кыскача Англия боюнча кыскача айта турган, бул айтып кеткендей эле ошол 1000 кишилик квота азыркы учурда бөлүнгөн. Жарандын катышууга, тандоого катышууга укугу бар жарандын жашы 18ден өйдө болуш керек. Ал эркек же аял дагы болушу мүмкүн. Тандоо процессинде биздин борбор эч кандай тиешеси жок. Буну Agro HR компаниясы толук өзү өткөрөт. Ал жерде биринчи этапта регистрация, анкетаны толтуруу, керектүү справкаларды кошуу маселеси, мисалы ошол загранпаспорттан баштап, МВДдан алган соттолбогон тууралуу справка, ден соолугу тууралуу 086 справканы кошуу, бул биринчи этап болуп эсептелинет. Экинчиси бул онлайн түрдө регистрацияны өткөндөн кийин өзүнүн WhatsApp номерлерин калтыргандан кийин ошол Agro HR компаниясынын кызматкерлери онлайн түрдө ошол жаран менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт дагы, ошол ылайыктуу же ылайыктуу эместигин ошол тандоо процессин өткөрөт. Андан кийин дагы шарттар бар өтүүчү. Анан биз дагы ошол 20 марттан бери ушундай келишим түзүлдү. Азыр жарандарыбызга кеткенге, Англияга барып иштеп келгенге, татыктуу маяны алганга мүмкүнчүлүк шарттар түзүлүп атат деп, ошо массалык маалыматтык каражаттар аркылуу, силер аркылуу маалыматтарды бергенбиз. Азыркы учурда катышуучулардын саны өтө көп. Ушундан пайдаланып, кээ бир фирмалар десек болот, жарандар ошол мен жумушка орноштура алам, ошол тандоо процессинен өткөргөнгө көмөктөшө алам, жардам бере алам деген чакырыктарды, жарыяларды берип, социалдык тармактарда жана башка жерлерде, анан ошол акча талап кылып аткан учурлар пайда болгондуктан биз кече жакында биз мындан мурун эле бул тууралуу бизге маалыматтар келип түшкөндө ыкчам түрдө ошо Ички иштер министрлигине, тиги өкмөткө,
маалыматтарды жөнөткөнбүз. Ошонун негизинде кечээ күнү мынакей Ички иштер министрлигинде чогулуш өткөрүп, бул тууралуу кандай иш чаралар өткөт, иш планын түзүп, жана атайын тапшырмалар ошо жерлерге жөнөтүлдү да. Ошол боюнча да силерге, жарандарга силер аркылуу маалыматты берип коелу дедик эле да. Бүгүнкү иш чаранын негизги максаты ошол. На русском языке тогда я немного расскажу. Значит, Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции осуществляет работу по содействию в трудоустройстве наших граждан за рубежом. То есть в настоящее время действует несколько соглашений, согласно которым мы оказываем содействие нашим гражданам в трудоустройстве в высокоразвитые страны, можно так сказать. Все мы знаем, что среди наших граждан является одним из популярных стран, это Республика Корея. С 2007 года на основании заключенного меморандума более 5000 наших граждан успешно отработали в Республике Корея, получили не только достойную заработную плату, но получили и хорошие навыки. И вернулись, естественно. Сроки работы и прохождения регистрации и отбора, все указано на нашем сайте migrant.kg. Любой гражданин может зайти на этот сайт и ознакомиться с этими данными. Пользуясь случаем, хочу сказать, что в виде объявления, что 12-13 апреля в городе Бишкек и 14-15 апреля в городе Ош состоится, вот есть объявления вот такие вот, состоится прием документов желающих участвовать в тесте на знание корейского языка. То есть все, кто желает, в этом году, кстати, нужно подчеркнуть, что в этом году корейская сторона в разы увеличила квоту для наших граждан. И если раньше эта квота не доходила до 1000 человек, то на этот год корейская сторона согласна принять 1800 наших граждан на заводы и фабрики. Поэтому предлагаю желающим участвовать в отборе. Возможно, они пройдут и успешно будут работать в Корее. Мы в целях увеличения поступления этих квот проводим работу совместно с загранучреждениями, непосредственно работу с посольством нашего в Республике Корея. Подготовили специальные брошюрки о том, что о привлекательности наших граждан, о привлечении наших граждан на заводы и фабрики Республики Корея. То есть вся эта информация, подробная информация, можно ознакомиться на нашем сайте migrant.kg. Далее, как вы знаете, недавно, 16 марта, было заключено соглашение между Центром трудоустройства граждан за рубежом и компанией Великобритании AgroHR. Эта компания имеет специальную лицензию GLAA, которая необходима для трудоустройства наших граждан в Великобританию. Все его документы нами были проверены, нами и посольством нашей Великобритании были проверены. Только после этого мы заключили с ними соглашение, согласно которого 1000 наших граждан получат возможность в этом году трудоустроиться на сельскохозяйственные работы в Великобританию. Эта программа является государственной в Великобритании. Она направлена на срок ее действия с 2019 года по 2024 год включительно. Наше соглашение также было заключено по 2024 год включительно. Согласно этому соглашению, в этом году, как я уже сказал, 1000 квот было выделено. Все условия отбора, регистрации, все это размещено на нашем сайте. Также на сайте компании AgroHR, вот у нас все, я потом журналистам раздам, если необходимость есть. Необходимо отметить, что, пользуясь таким случаем, что очень много наших граждан желают выехать с целью работы в Великобританию, некоторые граждане, юридические, возможно, лица в социальных сетях и в других средствах распространяют информацию о том, что они могут содействовать в трудоустройстве за определенную плату, что является недействительным. На самом деле регистрация и процесс отбора проводится абсолютно бесплатно.
Об этом я уже сказал, на кыргызском языке все это описано на сайте AgriHR и на нашем сайте тоже все это доступно. То есть хотелось бы предостеречь наших граждан о том, чтобы они не поддавались, не пользовались такими компаниями или отдельными гражданами, которые путем мошенничества обманывают и хотят на этом нажиться. Да? То есть весь процесс описан, процесс отбора и регистрации абсолютно бесплатно проводится по Великобритании, я говорю. То есть вкратце эта информация. Далее я хотел бы сказать, что действительно вместе с нами присутствует эта AgriHR компания, открыла в Кыргызской республике свой филиал. Филиалы этой компании имеются и в Болгарии, и в России. Здесь представителем и руководителем филиала является Айгуль Ишенкулова. Она тоже подробно сейчас, наверное, становится на процессе отбора и регистрации. Пожалуйста. Здесь нажимать не надо. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Улуу Британиянын айыл чарба жумушуна жумушчуларды тартуу боюнча мамлекеттик программасы негизи 1948 жылдан бери иштеп келе жатат. Бул программа ар бир 5 жылда жаңыланып турат, шарттары өзгөрүп турат. Ушул акыркы өзгөрүү 2019 жылы болгон. 2019 жылы Кыргызстан жарандары ушул программага катыша алуу укугуна ээ болгон мамлекеттердин тизмесине кирген. Кыскача азыркы компания жөнүндө айта кетсем, AgriHR компаниясы 2018 жылы негизделген. Россияда жана Болгарияда өзүнүн өкүлчүлүктөрүн ачкан. Россияда мына былтыртан бери өкүлчүлүгү иштеп келе жатат. Быйылкы жылы бизде Кыргызстанга ачканга мүмкүнчүлүк болду. Буга министрлер кабинетинин жетекчилигинин, борбордун жетекчиси Кубанбек Ахматбековичтин, Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы элчилигинин кызматкерлеринин кошкон салымы абдан чоң. Негизи компания ишмердүүлүгүн акысыз түрдө жүргүзөт. Анткени бул мамлекеттик программа болуп эсептелинет. Жарандар тарабынан өзүнө коротуп турган виза боюнча чыгымдары, Бишкектен Англияга учуп бара турган авиабилетинин чыгымы, ошол жерде Лондондон же болбосо Эдинбургдан аркы фермаларга жете турган жол киреси, анан айлык алганга чейинки 2 жумага жете турган өзүнүн чөнтөк акчасы болуш керек. Багы азык түлүк алганга. Барганда мобилдүү үйдөн орун берилет. Кетип аткан жарандарга, тандалып алынган жарандарга кайсы фермага бара тургандыгы, ал ферманын өзгөчөлүктөрү, кандай жумушта иштей турганы, алар конкреттүү уже тандоонун аяк жагында ошо берилет. Бул шарттардын баары тең. Акысыз негизде жүргүзүлөт дегенибиз, биз башка агентстволорго окшоп эч бир жарандан өзүбүздүн кылган кызматыбыз үчүн бир дагы сом албайбыз. Ушуну ар бир жаран эсине түйүп коюш керек. Азыр негизи биздин өзүбүздүн ички инструкциябыз бар, тандоону кантип жүргүзүү боюнча. Бул инструкцияга ылайык арыз тапшырып аткан жарандар менен түздөн-түз контакт болбойт. Түздөн-түз контакт А дегенки этаптарда болбойт. Жаран өзү сайтта, биздин сайттан өзүнүн арызын толтурат. Ал арызды толтуруу өтө деле чоң проблема эмес. Бул үчүн кимдир бирөөгө акча төлөп аракет кылуунун деле кереги жок. Ар бир жаран андай анкетаны толтурганга өзүнүн толук шарты болот.
Анткени анкетный данныйларын толтурат, өзүнүн фамилия аты жөнүн ар ким билет, чынбы? Өзүнүн паспортный данныйларын ар ким билет, өзүнүн адресин ар ким билет. Өзү толтура алат. Андан кийин ден соолугу жөнүндө суроолор болот. Аллергияң барбы, эмне оорулар менен ооруйсуң деген сыяктуу бир өзүнүн кадамдары менен кетет. Ошол жерде ошондой суроолор болот. Азыркы учурдагы көп ушундай теги мошенник деп койсом болот да, мындай айткандачы алдамчылардын жайнап кетиши бул мындай болуп атат. Азыр бизге көптөгөн жарандар өзүнүн заявкасын калтырды, арызын толтуруп калтырды. Бирок бизде бир күндө 44 гана адам сайт өзү бизге тандап берет. Ар бир күнгө 5 эле күнгө ачылат резервирование. Биз ал жарандар ким экенин дагы билбейбиз. Сайт өзү тандап берет, отбор кылат. Ошону менен биздин жарандар, биздин кызматкерлер онлайн аңгемелешүү өткөрөт. Бул WhatsApp менен видео түрүндө болот дагы. Бул аңгемелешүү фиксация болот сөзсүз түрдө. Андан кийинки этап албетте буга чейин онлайн сүйлөшүүгө чейин документтерди текшерүү болот. Анткени документтерди сайтка жүктөлөт. Ошол аркылуу эгерде документтери так болбогондор бар, толук болбогондор бар, же болбосо эски качанкы бир справкаларды, мөөнөт өтүп кеткен справкаларды салып жүктөп койгондор бар. Ар түрлүү ситуацияларды көрүп атабыз. Эми андайлар сөзсүз түрдө кароодон алынып коюлат. Андан кийинки бетме бет жолугушуу болот. Бетме бет жолугушуу болгондо ошондо гана биз тандалып ошол этапка жеткен адамдар менен жолугушууну өткөрөбүз. Жолугушууну өткөрүп, презентация көрсөтүп, Англияга барганда кандай шарттар болот, виза толтурган боюнча инструкцияларды беребиз. Ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз дагы. Ошол эле учурда ал адамдын балким айрымдардын дальтонизм оорусу бар. Эгерде эми көпчүлүктө бирин экин болуп калышы мүмкүн. Бул деген жашыл анан кызыл өңдү айырмалай албаган адамдар болот. Ал жерде эми бышкан мөмө менен бышпаган мөмөнү да айырмаланыш керек да. Анан адамдын шамдагайлыгы, ошондой эле манжалардын шамдагайлыгы, ушулар боюнча тестирүүлөө жүргүзүлөт. Дагы кошумча аңгемелешүү болот. Ар бир жаран менен мен өзүм бирден сүйлөшүп чыкканга аракет кылам. Бирок ушул тандоонун баарын ар бир этабында тандоонун баарын улам кийинки этапка өтүшү жана акыркы тандоо боюнча чечимди Британия тарап кабыл алат. Биз ушул процедураларды аткарып беребиз, отчет беребиз, мына момундай өттү деп. Берки видеого бүт баары фиксироваться этилет. Эмне үчүн орус тилинде өткөрүлөт, аңгемелешүүнүн бардыгы тең. Анткени жаран көп улуттуу чөйрөгө кабылат. Англияда эми барып алып кыргыз тилинде сүйлөбөйт да. Бизге кээ бирөө биздин Instagram баракчага же болбосо дайректке жазып атат. Кыргызстанда туруп эмнесиңер орусча өткөрүп атасыңар деген дагы претензияларды угуп атабыз. Бул деген да туура эмес. Мындай терең ойлонуп көрсө, көп улуттуу чөйрөгө кабыл болгондо англис тилин билбесең дагы жок дегенде орус тилин билиш керек. Чынбы? Анткени инструкцияларды алыш керек, эмне иш жүргүзүш керек, кандай план болот, кандай норма болот, эмнелерди аткарыш керек, каяка кандай барыш керек, жүрүш керек, ошолордун бардыгы тең. Ошол жерден экинчи, үчүнчү күндөрү аларга банктан счет ачылып берилет, карточкасы берилет. Эми ошондо адамдар менен байланышат да. Анан сөзсүз түрдө орус тили талап кылынат. Ошондуктан бул орус тилинин талап кылынышын жетишкендик катары мындай жакшы жагынан деп эсептеш керек. Эмне үчүн дегенде, эгерде англис тилин билүү зарыл деп кое турган болсок, анда канча деген балдар бара албай калмак. А бизде Кудайга шүгүр орус тилин билген балдар, кыздарыбыз көп эле, чынбы? Бул жагын дагы байкай кетиш керек. Ошондуктан биз эми жаңы ачылып аткандыктан биздин ар бир кылган жумушубузду компания негизи
карап көзөмөлдөп турат. Видео жана берки бетме бет болгон аңгемелешүүлөрдүн баары тең ошо жогоруда айтып кеттим, бүт баары тең фиксация болот. Ошондуктан ар бир жаран өзүнүн ошол Англияга барып, Улуу Британия мамлекетине барып, жакшы иштеп келе турган жөндөмдүүлүгүн, өзүнүн жакшы ойлору бар экендигин мындай билдириш керек. Бирок бизде эң маанилүү нерсебиз азыркы учурда эң маанилүү бул Кыргызстан үчүн абдан маанилүү болгон үчүн, ар бир кыргыз үчүн керек болсо маанилүү болгон үчүн ушуну мен сөзсүз түрдө өзгөчө белгилеп токтоп кетким келип атат да. Бул 6 айлык гана мөөнөткө ачыла турган виза менен барышат балдар. Эми эң маанилүү нерсебиз виза маселеси. Ушул виза режимин сактоо маселеси болуп атат. Бизге азырынча 1000 деген квота берилди. 1000 адамды биз тандап жибере алабыз. Бирок ушул квотанын азайып, же болбосо көбөйүшүнө биздин ар бир жараныбыз милдеттүү. Ар бир жараныбыз жоопкерчиликтүү. Эмне үчүн дегенде, ошого жараша же биздин квотабыз азайып да калышы мүмкүн, же биздин квотабыз көбөйүшү да мүмкүн. Мындан дагы сырткары, бул компаниянын келечектеги пландарында жалаң эле айыл чарбасында эмес, ишмердүүлүгүн башка сфераларга да жайылтам деген өзүнүн жашынакай пландары бар. Мисалы үчүн мейманкана бизнеси, тейлөө кызматтары, транспортко, медицина жаатында дагы ушундай өзүнүн ишмердүүлүгүн жайылтам деген пландар бар. Ошондо биздин ар бир жараныбыз ушундай түшүнүш керек. Ушул мүмкүнчүлүк бул биз үчүн мындайча айтканда бир сыноо мөөнөтү да болот. Эгерде бир жакадан баш, бир жеңден кол деген чыгаргандай болуп, баардыгыбыз тең виза режимин сактап, 6 айга барып жашынакай иштеп келе турган болсок, жылдын аягы менен жыйынтык чыгарганда мына Кыргызстандын жарандары барып жашынакай иштеп келди. Эч кимиси тартип бузууларга кабылган жок. Өзгөчө виза режимин эч кандай бузган жок деген биздин статистикабыз боло турган болсо, жүзүбүз жарык болот дагы. Эми Кыргызстандын жарандарына ошол 5 жылга чейинки контракт түзүлө турган кызматтарга да алганга шарт түзүп бергиле деп кайрылганыбызга мындай негиз болот. Дагы бир айтып кете турган нерсе, эми мен мамлекеттердин аттарын так айтканга туура эмес болуп калат. Коңшу мамлекетибиздин жарандары былтыркы жылы Россиядагы өкүлчүлүгү аркылуу барышкан бир нече жаран ошол жерден самолеттон түшүп туруп эле фермага барышкан эмес. Алар сыртка башка жакка кетип калышкан. Ошону менен бул компания ошол мамлекеттин жарандары менен иштөөнү таптакыр токтотуп койгон. Бул деген бизге дагы сигнал. Бизде былтыркы жылы дагы Россия Федерациясындагы өкүлчүлүк аркылуу кеткен дагы жарандарыбыз болгон экен, балдарыбыз. Ошолордун айрымдары андан ары нелегал болуп кеткен. Нелегал болуп кеткен, эми бизден азыркы учурда филиал аркылуу бара турган ар бир балдар, ар бир балабыз, ар бир жигитибиз, кызыбыз өзгөчө санда болот да. Анткени дагы саныбыз көбөйө турган болсо, былтыр уже анча-мынча план толуп калыптыр, мындайча айтканда. В кавычках айткандачы. Эми дагы бир нече балабыз качып кете турган болсо дегеле, бул мүмкүнчүлүктөн ажырап калабыз. Өзүңүздөр билесиздер, жакшы болу асаста, жаман болу бир паста дейт. Ушул филиалдын ачылышы үчүн 2 жылдан бери чуркап жүргөн канча деген мамлекеттик кызматкерлердин аракети менен мына аяк жагында мен кошулуп калдым. Ушундай биргеликтүү аракет менен ачылса, бир 5-6 балабыз эле качып кетсе, бүттү филиал жабылып калат. Бул сөз, бул маалымат абдан маанилүү. Анткени азыркы алдамчылар менен түздөн түз байланышы бар. Бизге дайректке, биз өзүбүз отуруп алып, ким кандай объявление берип атат, жарыя берип атат деп карап отурганга убактыбыз да жок. Бирок бизге дайректке, Instagram страницада дайректке, айрымдарында менин WhatsApp'ымда бар экен, номерим кандайдыр бир
алышкан экен. Ошондой каналдар аркылуу силер $500 алып атасыздарбы? Сиздер $11.000 алып атасыздарбы? Кызматыңарды ушинтип көрсөтүп атасыңарбы? Кандай болот? $100 деген дагы жаңа объявление берген турбайсыңарбы деп келип атат бизге. Биз аны мен кандай ошондой келди кабар. Жок, биз андай кылбайбыз деп туруп жооп берем, тиешелүү жоопту берем да, сразу ошол маалыматты мен борбордун жетекчисине берип атам. Борбордун жетекчиси андан ары Ички иштер министрлигине берип атат. Эми бул деген нерсе кандай? Мисалы үчүн жөнөкөй жаран 6 айга барып иштеп акча таап келейин деген адам ушу өзүнө кете турган жана визага, самолетко, анан алгачкы жанагы айлык алганга чейинки чыгымдарына деген акчаны деле эптеп табат чынында. Жөнөкөй жаран 6 айга барып иштеп акча таап келейин деген. Ал эми момунту $11.000 төлөйүн, мейли $2.500–3.000 төлөйүн дегендер булар кимдер? Булар ошо барып туруп нелегал болуп кала турган кишилер. Менин оюм ошондой. Ал эми ошондой нелегалдар Кыргызстандын башка жаштарынын ошо барып келүү мүмкүнчүлүгүнө жолтоо боло турган болуп атышат да. Ошон үчүн ар бир ушундай жарыяларды берип аткан балдар кыздарды дагы ушулардын услугасы менен колдоном деген балдар кыздарыбызды, жигиттерибизди, кыздарыбызды дагы мен мындай патриоттулук сезимге чакыра кетет элем. Адамдын көз карашы бүгүн кандай болсо, эртеңки күнү ал башкача болуп өзгөрүшү мүмкүн. Эгерде ушундай тескери ою боло турган, кыска ойлуу балдарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз боло турган болсо, анда терең ойлонууну мен суранат элем. Анткени эртеңки күнү биз жалаң эле Россияга мигрант болобуз деп ошол эле жакты карап отурбай, башка мамлекетте дагы айлыгы жакшы төлөнө турган мамлекетте дагы иштөө мүмкүнчүлүгүн алалык. Ошол мүмкүнчүлүк менен биздин көптөгөн балдар кыздарыбыз колдонгондой болсун деп ошону чакыра кетет элем. Эгерде туура эмес ойлоруңар болсо, ошо оюңарды түздөгүлө деп. Ошондой эле эч кандай жаман ою жок болгон балдарыбыз деле эртеңки күнү кыйынчылыкка чыдабай, ошо жерге Англияга барса, баланча жерге качып кетсе, мындан да көбүрөөк төлөйт, нелегал болуп деле эч ким текшербейт деген шайтан азгырыктар болот да. Ошондойлорго дагы алдырбоосун суранат элем. Дагы бир мындай кызыктуу мисал, баягы соглашение макулдашуу кол коюлуп, прессада жарыяланып, эң биринчи BBC менен кыргыз кызматы видео көрсөттү. Ошондон кийин былтыр ушундай айыл чарба жумуштарына орустардын Россиядагы өкүлчүлүгү аркылуу барган биздин 5-6 жараныбыз кайра барыптыр. Кайра биздин элчиликке барып, анан суранышыптыр. Биз мына жаңы Кыргызстанда ачылган турбайбы филиал, биз катыша алабызбы деп. Эми алар өздөрүнүн визовый историясын уже бузуп коюшту да, кантип катыша алат? Аларга элчилик да жардам бере албайт, эч ким жардам бере албайт. Ошондой кадамдардан алыс болгула, терең ойлогула деп мен жаштардан сурана кетет элем. Дагы бир сыймыктана турган нерсе, мен бул патриоттулук жөнүндө ушу сөз козгодум. Дагы бир сыймыктана турган нерсе, эгерде мындай терең ойлонгон киши болсо, ушу сайтты ачып көргөндө, ал жерде мурда 3 желек болсо, азыр 4-чү желек болуп Кыргызстандын желеги илинип турат. Бул Великобританиянын, Улуу Британиянын желеги, Россия Федерациясынын желеги, Болгариянын желеги жана Кыргызстандын желеги. Ошол Кыргызстандын желегин ошол сайтка орноштуруш үчүн акыркы 2 айда, мисалы үчүн, биз 2 сааттан иштеп уктап аттык. 24 саат дагы бизге жетишпей калып атты. Бир суткада 24 саатта жетишкен жок. Биз ушундай режимде иштедик. Анткени Лондон бизден 6 саат артта болот экен. Ошондой кыйынчылык менен, бирок элибизге, балдарыбызга, жаштарыбызга ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүү деген идея аябай кызыктуу болгондуктан, ошол идея бизди мотивировать этип, биз иштеп ачып келдик. Мына эми
мына биздин кыргыздын балбан кыздар бар. Айсулуу Тыныбекова деп кандай деген спортсмен кыздарыбыз бар, эркек балдарыбыз бар, Махмудов, Акжол. Ушулар Кыргызстандын желегин көтөрүп атышат. Кандай сыймыктануу менен карайбыз биз спорттук жетишкендиктер болгондо. Ошол сыяктуу эле караш керек. Анан ар бир жаран ушу желегибиз ушу жерден түшүп калбаш керек. Ушул түшүп калганга мен дагы тескери салымымды кошуп койбойбун деген мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек деп ойлойм. Ал эми биздин филиалдын иштеши боюнча кандай шарттар, кантип анкетаны толтуруш керек деген сыяктуу суроолордун баары биздин сайтта бар, Instagram баракчабызда бар. Ошол жерден таанышсаңыздар болот. Instagram баракчага болсо суроолордун көптүгүнө жараша улам жаңы маалыматты коюп атабыз. Рахмат сиздерге. Ой, коротко можно? Кыскача айтып койсоңуз. Вся информация о деятельности филиала нашей компании имеется на сайте компании AgriHR. Также имеется на странице agri_hr.kg на инстаграм странице, а также на сайте Центра по трудоустройству граждан за рубежом migrant.kg. Все требования, предъявляемые к аппликантам, кто подает заявки, какие расходы предстоят, в какие условия люди попадают, об этом, обо всем можно узнать по этим источникам. Виза на сельхозработу открывается на 6 месяцев. Нашим гражданам очень важно соблюдать этот визовый режим, потому что компания имеет в перспективе, в своих планах расширение своей деятельности на другие сферы. Такие как гостиничный бизнес, сфера услуг, транспорт и даже медицина. Но в эти сферы уже контракты будут длительностью до 5 лет. Поэтому этот год и последующие годы вот эту возможность поработать на сельхозработах сроком на 6 месяцев надо воспринимать как испытательный срок. Испытательный срок для нашей страны, для создания возможности еще других мест с контрактами на более длительные сроки. Поэтому, пользуясь случаем, я хотела бы призвать всех наших граждан, молодежи, кто собирается на работу в Великобританию, учесть эти причины о необходимости, важности соблюдения визового режима и не поддаваться всяким объявлениям об оплате какой-либо суммы за предоставление услуг. Наша компания предоставляет свои услуги на бесплатной основе. От граждан требуются только расходы только на себя. Это визовые расходы на авиабилет, на дорогу добраться до фермы от Лондона или Эдинбурга и на продукты на первое время до получения первой заработной платы. Поэтому еще раз прошу о соблюдении визового режима и о том, чтобы каждый из молодежи, каждый из граждан не дал себя обмануть. А тех ребят, которые решили воспользоваться тоже таким шансом, идут на обман людей, я бы тоже хотела бы призвать к совести. Не все измеряется деньгами. Не все измеряется деньгами. Спасибо. Biz süre koyuyoruz. Batbatlar. Kıskale.
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Менің атым Ұлықбек, фамилиям Балағазиев. Мен Ішкі министрлігінің мыйзамсыз миграция қарсы әрекет бөлімінің начальнигі боламын. Бүгінгі ошо пресс-конференцияда немеге біз болып тұрамыз. И анткени жашырдай жұмышта жүріп атат. Биздин жарандарыбыз ушу мыйзам түрүндө башка мамлекеттерге барып иштеп келип, акча тапканында үчүн өбөлгө түзүлүп атат. Эми ошонун негизинде эле биз кандай шулундарыбыз, балким мыйзам билген жигиттерибиз ошондой бир кандай жумуштарга келип калышы мүмкүн да. Айта кетсек, өткөн жылы 12 айдын ичинде биз 289 мыйзамсыз миграция уюштуруу фактысы боюнча иш каттаганбыз. Алардын ичинен 44 фактысы боюнча сотко ашырылган. Быйыл 2 айдын ичинде ошо мыйзамсыз миграция багытында 9 факт аныктап, алардын ичинен 5 факт боюнча уже кылмыш сотко ашырылды да. Дагы айта кетсек, Кыргыз Республикасынын жорт правонарушение боюнча, укук бузуулар боюнча кодексинин беренеси бар, 95-берене. Ошол жерде мыйзамсыз жарандарды жумушка орноштуруу жөнөтүү деген берене бар. Ал боюнча биз уже 4 факт аныктап, 2 айдын ичинде өз айыптар салдык. Эми биз айта кетсек, ошо бүгүнкү ушу максат эскертүү болчу. Эскертүү кылмыштар алдын ала болтурбоо максатында ушундай жүргүзүп атабыз пресс-конференцияны. Анткени бүт бары чет мамлекетке жумушка кетеби, же кандай болобу, баары мындай легальный путь менен кетишет да алар. Атайын ага мындай фирмалар бар легальный. Булардын баары лицензия алган. Если ошондой кетип чет мамлекетке кандай проблема болсо, биз бuyактан жумуш жүргүзөбүз да. А жана бүт рекламаларда лицензия албай туруп, биз кагазын кылып беребиз, жумушка жөнөтөбүз, анын баары мыйзамсыз. Ошо кыскача. Я являюсь начальником отдела по противодействию незаконной миграции. Сегодняшняя наша видеоконференция, тема является как бы незаконное предупреждение граждан о незаконной отправке граждан за рубеж. За прошлый год мы выявили 289 фактов организации незаконной миграции. В этом году мы выявили уже 9 фактов организации незаконной миграции, еще 4 факта по статье 95 Кодекса о правонарушениях. Хотели бы граждан предупредить то, что воспользуясь случаем, у нас есть много граждан, кто хотят незаконно отправить граждан за рубеж. Как бы незаконно, это есть последствия определенные в рамках Кодекса о правонарушениях и Уголовного кодекса. Все, в принципе. Саламатсыздарбы? Мен кесиптешимди кичине толуктап кетейин. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан жалпы республика боюнча мыйзамсыз миграциянын мигранттарын мыйзамсыз алып келүүнү же алып чыгууну уюштуруу боюнча жана алдамчылык боюнча жалпысынан бизде 32 иш кылмыш азыркы маалда козголду 3 айдын ичинде. Анын ичинде 9 кылмыш иши сотко кетирилди. Жана калган иштери азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Анын өлкөлөр боюнча ала келсек, бул Европага 4 неме кылмыш козголгон, Европага жөнөтөм деген боюнча, Канадага 5 кишини жөнөтөм деп, Кореяга 1 киши, Латвияга, Литвага, анан кийин Кошмо Штат Америкага 10 кишини жөнөтөм деген боюнчалар бар. Ушу көбүнчө Европа өлкөлөрүнө жөнөтөбүз деген немелер болуп атат. Мен да ушул кошумча айта кетет элем, ушул кылмыш иштер боюнча азыр тергөө иштери жүрүп атат. Жана ушул кылмыштар болбосун деп айтат элем, ушул бир жакка жөнөп, азыркы айтып кеткендей, бир жакка чыгам десеңер, ушул именно
центрга келип ошол жерден маалымат алсаңар, жана мигрант KG сайтына кирсеңер, ошо толук маалыматтар бар да. Ошо кошумчалап кетиптир. Так, добрый день. Хотелось бы добавить моего коллеги, то, что Следственная служба МВД Крымской Республики за 3 месяца было всего возбуждено 32 уголовных дела. Это касается не только организации незаконной миграции, незаконный вывоз мигрантов, это также мошенничество. В основном мошенничество, видите, как говорится, давайте я вам сделаю визу в эту республику или в другую республику. Это в основном у нас идут по гражданам именно в страны Европы и в страны США, Канады и Кореи. Также были по 9 уголовные дела завершены и направлены в суд. А по остальным сейчас в данный момент проводятся следственные действия по остальным уголовным делам. Также во избежание мошенничества Министерство внутренних дел хотелось бы призывать граждан и хотелось бы сказать, что о всех таких случаях просим сообщать именно в Министерство внутренних дел. Можете в любое отделение милиции обратиться, примет у вас заявление по данным фактам. Также хотелось бы рекомендуем всем гражданам по вопросам трудоустройства за рубежом обращаться именно в Центр трудоустройства граждан за рубежом, здесь при Министерстве труда и социального развития. Мне коротко все. Если есть вопросы, готов ответить на них. Рахмат, эми суроо жооп кетсек. Айгүл Сабырбековна, 3 суроо бар. Биринчи суроо Ачтын санкциялоолукка боюнча Россиядан жумуш калтырганга токтоп коюшу мүмкүн эмеспи? Биринчиси. Экинчиси баргандардын медициналык страховкасын үчүнчүсү Англияга барып иштеш үчүн орусча билбесең болбойт деген абсурдка окшоп кетип атат да. Бул жерде мисалы үчүн Англияга барып келген кишилер биз билебиз, элүүбүз англисче сөз менен ал жерде мындай айыл чарбасын окат кылса болот да. Анан кийин орусча ал жерде вообще тилдин кереги жок. Эмне кереги бар эле дегенде ушуну мындай жакшылап обосновать этсеңиз. Рахмат сурооңузга. Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жумушу бир аз солгундаганы менен ал өкүлчүлүк өзүнүн жумушун жүргүзүп атат. Анткени биздин коңшу мамлекеттердин жарандары дагы бар, Россияда иштеп жашап аткан. Негизги көпчүлүк саны ошолордон турат да. Экинчи маселе медстраховка боюнча. Медстраховкасы бар, анткени бул компания Fruitful Jobs деген оператор менен кызматташуунун негизинде иш жүргүзөт. Fruitful Jobs бул Улуу Британиянын өкмөтү тарабынан бекитилген 4 оператордун бирөө. Ошондуктан Fruitful Jobs тарабынан медстраховка төлөнүп берилет керектүү учурда. Ошон менен бирге баары бир баягы тиш оору, ич оору дегендер болот. Ошол үчүн алдын ала ден соолугундагы ар бир жаран ар ким өзүнө тың болуш керек. Тиш ооруган болсо тишин дарылатып алып чыксын. Анча-мынча өзүнүн өзгөчөлүктөрү боло турган болсо ошого жараша дарыларын алып алыш керек. Айыл чарба жумушу оңой жумуш эмес. Бул талаа жумушу. Мындайынан караганда биздин айылда жашаган көбүнчө талаа жумушунда такай иштеп жүргөн, ошого организми көнгөн жаштар барганы жакшы да кыйналбагандай. Бизге ошондой эле көптөгөн кандайдыр бир жашкырак өтүп калган деп койсом болот. Ошондой адамдар дагы көбүрөөк кайрылып атат. Андай адамдарды дагы мен чакыра кетет элем, катышпай эле койгула депчи. Анткени үйдө деле бир күн жумуш кыйыныраак жасап кое турган болсоң, анан 2-3 күн адам эс алат. Ал эми жаштардын организми күпүлдөп иштеп ошолор көтөрүп кетишет мындай кыйынчылыкты. Негизи 18 жаштан өйдө, бирок биз приоритет кылып, ал жактагы нагрузканын аябай күчтүү болгондугун эске алуу менен бир 25 жаштан 35 ашып кетсе 40 жашка чейин көбүрөөк приоритет кылып карап атабыз. Эмне үчүн дегенде, ушу барган адам өзү кыйналып калбасын деп. Даже ушул жаш курактагы адамдарды дагы толук эмеспи, спортивныйбы, ошондой шартка чыдайбы деген жагынан дагы карайбыз. Ал эми орус тили боюнча, орус тилин эми ал
канчалык грамотно жазат, канчалык грамотно сүйлөйт деген дагы диктант өткөрүп же болбосо кандайдыр бир эсселерди жаздырып биз текшербейбиз. Орус тилин билүү деңгээли ошол жерде болгон инструкцияларды түшүнүү, ошол жерде адамдар менен болгон алака, ушундай мамилелерди түзө ала турган деңгээлде болушун карайбыз. Ан жакта инструкциялар орус тилинде беле? Кандай? Тиякта инструкциялар орус тилинде беле? Ал жерде бардыгы англис тилинде. Кошпоймунбу ошо? Жаңы эле айтылып атпайбы? Болгария, Россия, Кыргызстан деп ошол мамлекеттерден практически бир жерге ошо бир фермаларга чөйт экен. Бул эми славянская группа языков деп коет. Ал жерде украинскер да, ошо мүмкүн орустар. Ошолорго жараша мамилелер дагы ал жерде жана бригадирлер болобу, там чоңдор болобу, орус тилинде. Эми кененирээк түшүнүп, аны дагы бирөө орус тилинен бирөөгө айтып, анан бирөө кайра кыргызча которуп бербей, мындай өзүнө тың болот да, кишигечи. Өзүнө жакшы. Орусча бир тил билбей орусча барып иштеп атат го, жакшы Эми Жок, тил билүү бул жерде келишим боюнча тил билүү шарт эмес деп эле көрсөтүлгөн. Бирок жана тандоо процессинде ошо өздөрүнө жанагы собеседованиядагы орус тилинде болот, жеңил болот, берки аларга дагы түшүнүктүү болот, бардык тарапка жеңил да. Эми биздин Кыргызстанда эми башка мамлекеттерге караганда эми орус тил билүү деңгээли жакшы эле деп эсептесе болот. Ошондой эле деңгээлде жана Айгүл Эшенкулова айткандай, тиги эссе эч ким жаздырбайт, өткөрбөйт тест алуу жөнүндөчү. Бүт ошол шарттын баары тең, жанагы сайтта бүт баары жайгашылган, ал айлык майналары дагы жанагы возрастка жараша коюлган болчу, өзүнүн эмеси менен. Ошол жерден ар бир киши кирип тааныша алса болот. Болжол менен барганга чейин канча акча керек болот? Мисалы үчүн ошол эле жол биlet, виза, фирмага чейиндеги орто эсеп менен болжолдо эсептегенде бир 80-85 миң сомго жетиши мүмкүн. Анткени азыр биз деген даана момча акча болот деп биз айта албайбыз. Анткени доллардын баасы күндө 105ке чейин кетип атса, азыр бүгүнкү күнү башка баага түшүп калды. Бул жерде фунт стерлинг деле ошондой өйдөлдүй болуп турат. 244 фунт стерлинг негизи виза алган боюнча. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бизде Бишкекте виза центри жок. Виза берүүчү компания, аутсорсинг компания TLS деген. Бул компаниянын негизги головной офиси Стамбулда дагы, анан мындай рабочий офиси Алматыда. Бизге Бишкекке бир айда 2 эле жолу келет дагы, жарым эле күн иштей турган мөөнөтү интернеттен таап алсаңыздар болот. Азыркы учурда компания, AgriHR компаниясы, Fruitful Jobs компаниясы аркылуу ушул TLS компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биздин жарандарга визаны токтоосуз берүү жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө негизи бул компаниянын өзүнүн эгерде жана өзүнүн графигинен, расписаниясынан тышкары кошумча убакыт бөлүп келе турган болсо, ар бир жарандан ала турган кошумча акчалар болот экен. Азырынча эми жарандар ошол акчаларды төлөш керек. Ошон үчүн жана 244 фунт стерлинг деген дагы мындай шарттуу түрдө болот. Негизги ошо, анын үстүнө дагы ошол компаниясынын өзүнүн услугасы үчүн акчалар кошулуп калышы мүмкүн. Ушул эле жерден мен кыскача айта кетейин, эми бул кайсы убакта болуп калат, бирок биздин мамлекеттик органдар, жетекчилер, биз баарыбыз аракет кылып, ушундай виза центрин Бишкекте келечекте ача турган боюнча чоң аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Андан кийинки авиабилеттердин баасы. Авиабилеттердин баасы дагы доллар менен кетет экен. Доллар менен эсептелингенде дагы бул баалар дагы өзүңүздөр билесиздер, өйдө ылдый болуп жылышып турат экен. Ошондуктан анын баасындагы бир $340 тегерегинде болобу орточо баа деген бир болжолдоо кылып койдук. Андан аркы Лондондон фермага жете турган канча каражат кереги, бул
сайтка жазып койгонбуз. 70-100 фунт стерлингдин аралыгында жана айлык тийгенге чейинки баягы чөнтөк акчасы азык түлүк алганга деген ошол акчаларда жазылган. Мен азыр айткан 85 000 сомдун тегерегинде деген расчеттагы бир 4-5 күн мурун жасалган. Анда дагы биз доллардын, ана фунттун дагы биз курсун алдык ошол маалда. Эми бул мындай шарттуу түрдө да. Тут пирамида. Дедлайн крайний срок качан? Анан документтерде азыркы биздин жарандар кайсы убакка чейин, кайсы мөөнөткө чейин жазып берип бүтүш керек. Ага кошумча сиздер качан бул жумушка же сиздерден көз каранды эмеспи? Качан кыргызстандык жарандар уже кете башташат да иштеге? Дедлайн деген түшүнүк бизде жок. Анткени бул мына орто мөөнөт макулдашуу болуп атат. Азыр айтылып кетти 24-жылдын 31-декабрына чейин. Бирок буга чейин мен дагы сөзүмдө айтып кеттим. Бул чет өлкөлүк жарандарды айыл чарба кызматына жумушуна тартуу боюнча программа 1948-жылы эле иштеп баштаган экен. Ошондон бери улам шарттары өзгөрүп, улантылып келе жаткан экен. Бул деген сөз бул 24-жылдын аягы менен да чектелип калбайт болушу керек деген үмүт. Анан дедлайн деген түшүнүк жок. Тандоо, кабыл алуу, жумушка тандап берүү процесси жыл бою жүрө берет. Ошол азыркы айтылган убакытка чейин. Эгерде бул программа дагы жаңыланып, кийинки дагы 5 жылдыкка жаңылана турган болсо, андан ары дагы биз кызматташууну уланта беребиз. Борбор менен өзүбүздүн ишибизди дагы жүргүзө беребиз. Биринчилери качан кетип калат? Биринчилер майдын акыркы декадасында кетип баштайт. Бул жерде маалымат күндө өзгөрүп атат. Негизи ориентир майдын аягына деген ориентир болду. Эмне үчүн дегенде бизде жаңы ачылгандыгыбыз үчүн жана виза центринин бул жерге келе турган күнү бир айда 2 эле жолу болгондугуна жараша 11-апрелден 25-апрелде гана экен. Биз азыр дагы кошумча убакытты ачканга деп аракет кылып атабыз да. Ошол иштерге жараша кичине ошо майдын аяк жагына коюлду. Бул цифра дагы өзгөрүп атат. Мисалы үчүн майдын аягында 25-inde биринчи партия кетет экен деп күтүп атсак, дагы заказ келген экен фермалардан. Уже биринчи партия 20-сына жылып калды. Дагы 25-нен тышкары. Мисалы үчүн май айынын 25, 27, 30-сунда 130 киши жибере турбайбызбы деп мына 4 күн, 5 күн мурун санап койсок, ушундай заказ түшкөн экен деп. Анткени бул фермалардан да заказ түшүп турат экен бул компаниянын головной офисине. Головной офис болсо бөлүштүрөт өкүлчүлүктөргөчү. Кечээки маалымат бизге дагы кошулуп туруп 174 болуп калды. 174 кишини май айында жибериши мүмкүн. Бүгүн кечине дагы маалымат өзгөрүшү мүмкүн. Бул процессти баштагандан кийин ар бир удаа күндөр болуп калабы, же ар бир 2 күндө же 3 күндө бирден болуп калабы, улам бир партия жөнөп турат дагы, бул үзгүлтүксүз негизинде жүргүзүлөт. Канча ошол минимум вакансиянын канчасы уже толду деген маалымат бар? Эгерде биз азыр бир кишини жөнөтө элек болсок, андай маалымат жок. Андай жанагы процедуралардын аягына чейин биз жете элекпиз. Биз ишти жаңы баштап атабыз да. Качанга чейин толтуруш керек болсо да азыр уже кабыл алуу башталды да сиздерде? Кабыл алуу башталды. Негизи 1000 деген квота бул жылдын аягына чейинки быйылкы жылга деген макулдашуу боюнча кагаз жүзүнө түшүрүлгөн. Бирок ооз-эки сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бул квотабыз көбөйүшү мүмкүн, эгерде биздин барган балдарыбыз виза режимин сактаса. Эмдиги жылы көбөйөт, балким бул жылы деле көбөйүп калышы мүмкүн. Ушу биздин балдардын тартибинен көз каранды болуп атат да. Керек болсо биринчи барган партиябыз начар балдар туш келип калсачы, эгер мына мошенниктер аркылуу келген балдар болсо,
Биз дагы рентген эмеспиз. Рентген деле адамдын оюн биле албайт. Ички органдарын көрсөтөт, бирок адамдын оюн биле албайт. Жана биз берген суроолорго туура жооп берип, биз дагы алданып кала турган мүмкүнчүлүк бар, чынбы? Бул бала ою туура экен деп. Ошентип өтүп кете турган балдар барып, бир 4-5 бала качып кетсе, биздин филиал биротоло жабылып калып, 1000 эмес, ошон менен биринчи партия менен да токтоп калышыбыз мүмкүн. Договор жагын жакшыраак көрсөтүш керек да. Бул жерде эми бул момент боюнча мен мындай айткым келип атат. Буга чейин айтып кетпедимби? Жакынкы кошуна мамлекеттин жарандары былтыр барганда, ошо бир самолет менен бир партия барган экен, ошонун баардыгын качып кеткен экен, бүттү. Ошон менен бул мамлекеттин жарандары менен иштөөнү таптакыр токтотуп койгон. Анан эгерде территориялык ушундай мамлекет тарабынан, мамлекет жагынан кете турган принцип болгондо мындай болуп атат да. Эгерде айтайын, эртеңки күнү бир нарындык бала качып кете турган болсо, анда ошо Нарын областынан бирде кишини албагыла деген указание келиши мүмкүн мага. Ишенич жок турбайбы дегенчи. Анткени башка бирөөлөрдүн тескери тажрыйбасы бизге сабак болушу керек. Балким чүйдөн барган бала, же бир Оштон барган бала, ошондой нелегал болуп качып кете турган болсо, эгерде компаниянын жетекчиси ушул региондун жарандарына ишенич жок турбайбы, ушул жактан кабыл алганды токтотуп койгула десе, анда биз аткарабыз да андай тапшырманы. Анда кабыл албай калабыз. Ошон үчүн бул жерде мен жанагы буга чейинки сөзүмдө дагы кененирээк көп убактыңарды алсам дагы ошо виза режимин сактоо боюнча аябай көңүл бөлүп айттым дагы, анан балдарды, кыздарды ушундай патриоттулукка чакырдым. Ушунча мүмкүнчүлүктү түзгөнгө ушунча аракет кылдык, ушуну жоготуп албайлык деп. Ар бириңер жоопкерчилик түзгөндөр. Эгерде ошондой балдар боло турган болсо, эми башканы кандай деп ойлойт айта албайм, бирок мен ошол баланы элдин душманы, элдин чыккынчысы деп туруп эле айтам. Ошондой көз карашта болом да, ошол региондогу бала бакыраны бара албай калат. Жол жабылып калат. Ушуну эске алыш керек. Кореяны айтып атпайсызбы? Корея менен Британия жөнүндө да айтып атасызга. Бирда кайсы өлкөлөрдүн ушундай келишимдер бар же түзүү? Болгария, Россия бар да. Эң жакшы суроо. Туура биздин борбор мындан тышкары дагы башка өлкөлөр менен келишимдерди түзүү максатында ишти алып барып атабыз. Бул элчиликтер менен чогуу иш жүрүп атат. Азыркы учурда ошол Корея менен Англия жөнүндө мына кеңири айтып бердик. Ошол мамлекеттерге ишке орноштуруп атабыз. Корея жана 4 жыл 10 ай болсо, тиги Улуу Британия кыска мөөнөттө 6 айлык жумуштар. Азыркы учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эми алдын ала айтыштын кажети жок болуш керек. Ошол келишимдерге кол коюлгандан кийин элдерге мындай толук маалымат беребиз. Бирок Европа мамлекеттери, Азия мамлекеттери, чыгыш жактан ошол жактагы өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буюрса ошол маалыматтарды беребиз да. Анан мен дагы толуктап кетейин. Бул келишимдер биздин жарандар үчүн атайын ошо биздин жарандардын укуктарын сакталыш үчүн, ошолорго мүмкүнчүлүктөр бериш үчүн жасалган. Жана андай штраф же дагы бир нерселер каралган эмес ал жерде. Биз ошол өзү жарандарга ошол айтып түшүндүрүү иштери силер аркылуу, маалыматтар, массалык каражаттар аркылуу ошо туура маалымат берип, ошолорго туура түшүндүрүп, бул жанагындай алдамчылык иштер жеке жарандарды алдап кетүү гана эмес, бул мамлекетибиздин имиджине да таасир этет да. Бул биздин өлкөбүзгө жана айтып кеткендей, квотанын азайышы бул бир, келишимдин жабылып калышы эки. Андан тышкары бул мамлекет менен ушундай келишимдер ишке ашпай тургандыгы тууралуу дагы буларда ушундай оюнда калып калышы мүмкүн. Жана башка мамлекеттер дагы ушул тоскоолдук кылат да келишим түзгөнгө. Ошон үчүн биз дагы өтө чоң үмүттөбүз. Биздин жарандар ошо барганда толук мыйзамдарды, ошол өлкөнүн мыйзамын сактап, ошол жүрүү мөөнөтүн сактап, анан аман эсен ошо Кыргызстанга келерин. Эми уюшулган түрдө кеткен жарандардын кепилдигин, ошол жерде жүргөндүгүн тууралуу маалыматтарды биз толук түрдө ошол элчиликке берип турабыз. Канча киши кетти, кайсыл фермаларга кетти. Ошон үчүн
коопсуз болот да булчу. Тиги жарандар барып ушул жерде иштеп, эчтекени ойлонбой келүүгө шарттар түзөш. Бул уюшулган. Эми жеке агенттиктер ишмердүүлүгүн алып барат бизде Кыргызстанда. Биз ушул Орто Азия мамлекеттеринин арасында эң эле ошол жеке агенттиктерге мүмкүнчүлүк түзүп берүү жагынан, шарт түзүп берүү жагынан эң эле алдыда турабыз деп айтып кетсек болот. Анткени бизден да келип маалыматтарды алып, кандай ошол шарттар менен ошол ишмердүүлүк жүрүп атат, ошол жөнүндө таанышып кеткен биздин коллегаларыбыз бар. Ошолордун ой пикирлерин айтып атам. Анан азыркы учурда 118 агенттик бар ишмердүүлүгүн. Ошолордун жанагындай уруксат кагаздары бар. Уруксат кагаз ар бир мамлекет үчүн берилет. Азыр ошол 118 жеке агенттик 20 мамлекетке ишке, жумушка биздин жарандарды орноштурат да. Бирок ошолордун арасында Улуу Британия, анан Корея боюнча уруксат кагаз алган бир дагы жеке агенттик жок. Ошол себептен кайсыл жерде бир жанагындай рекламалар болуп аткан болсо, бул мыйзамсыз деп эсептесе болот. Бул андай агенттиктерге уруксат кагазы берилген эмес азыркы күндө. Мен да кошуп чыгарып эле ошону айта кетсем. Азыр сөз болбоду. Биз жарандарыбыз ушу тиги Англия барып, же башка мамлекетке барып, ошол жерден барып мыйзамдарын бузса, кандай болот депчи. Ал боюнча да биз ички иштер министрлиги жумуш алып баратабыз. Эки мамлекеттүү тарап арасында келишимдер бар. Бул реадмиссиядан келишим бар да. Ошол реадмиссия келишимдерин биз абдан башка мамлекеттер менен күчөтүп атабыз. Өз жөнөтүп, аяктан кабыл алып, азыркы учурда 9 мамлекет менен биз ошондой макулдашуу түзгөнгө астында турабыз да, ошо жактарда түзөбүз. Бул деген мындай да, биздин жаран ошо Великобритания барып туруп, анан кандай себептерден бир мыйзамды бузса, ошол жерден жүрүү тартибин бузуп, же визасын бузуп, же паспортун жоготуп, ошол жерде аларды биз кайра кабыл алганга аракет көрөбүз да. Ошо эки мамлекеттин ички иштер министрликтери өзүнүн жумушун жүргүзүп, паспортун жоготуп алса, ошо паспортун кылып бергенге тез арада. Же аларды көп убакыт жаткызбастан, же центрлерге 3 ай жатпай, 4 ай жатпай, депортация кылбай, аларды кайра кабыл алганга биз ошондой эки тараптуу келишимдерге түзүп атабыз да. Азыркы учурда ошо Улуу Британия менен дагы уже биз өз демил көтөрүп жөнөттүк аларга проектти. Алар карап берип, уже жакын арада биз жооп берет. Жооп берсе, эки мамлекетте ушундай келишим болуп, жакшы нерсе да. Биз уже иштеп, анан кийин кеткен мигранттардын дагы көрүп, аларды мындай көп убакта кандай бир паспорттор аныкталбай же кандай проблема болсо, ошо келишим негизинде аларды жана көйгөйдү чечип бергенге аракет кылабыз да. Экстрадиция боюнча Жок, бул экстрадиция башка да, бул жанагы только мыйзамсыз миграция багытындагы каралган келишимде, реадмиссия деген келишимде алчы. жарандар тияка барып правонарушение жасаса, Кылса, кайтарып болот, ошондой да. Это вот упрощенный порядок анандай Возвращение. Аларды сотко апарбай, көп учурлардан кыйнабай, биз кайтарып алабыз. Тез арада. Жок, кайтарып келип эле, кандай айыптан төлөп туруп эле келе берет. Анан тышкары биз азыр аймактарда дагы тескеме жөнөттүк. Бүт аймактарга. Ошол жерде коомчулуктар менен, элдер менен ушуну жумуш жүргүзсүн депчи. Анткени эс жумушка кетчү бир кеткен шарт көрсөң, ошо атайын лицензиясы бар, же трудоустройство менен ошо кеткиле деп, башка бир шуулдардын колунда илим калбады деп, ошондой биз эскертип жумуш жүргүзүп атабыз аймактарда. Бергиле деген эч кимге ишенбегиле. Бул сураныч, өзүңөрдү алдаганга жол бербегиле. Мына работа KG Англия деп туруп, Instagram баракчаны биз көрүп атабыз, келип атат бизге. Менде эки кызматкер бар. Ким
жана приглашение алса ошол жерге чыгат. Мисалы үчүн Сырга Акылбекова, Айгүл Эшанкулова деп мына сиздерге көрсөтүп коеюн. Ушундай кылып Instagram баракчасына чыгарып алган. Мына биз булар менен сүйлөшкөнбүз деп. Биз мына келсеңер долларга биз баарын өткөрүп беребиз дейт. Азыр $1000 төлөгүлө калган акчасын виза алганда деп ушундай макулдашуулар биз менен макулдашуубуз бар деп ушундай алдагандар бар да. Мынакей, уважаемые друзья, мы для вас партнерами договорились и снизили цены на $100 дейт. Булардын баарына ишенбеңиздер. Эми азыркы мына көрсөтүп кеткен сүрөт боюнча бул жерде 31 март 2022 жыл саат 13-кө дейт. Саат 13-кө деп онлайн маектешүү белгиленген экен. Бул маектешүүгө ким жазылганы бизден сөзсүз түрдө чыгат. Ошол эле жерден ушул эле киши 12 кишиге толтуруп берген экен. Анысы дагы бизден чыкты базадан. Бул киши да кетти. Мындан ары тандоого катышпайт. Муну менен кошо толтурган же ушуларга акча берип толтурган 12 киши дагы бүт тандоодон алынды. Мына силер барып бирөөгө акча берип алдансаңар, эми бул сайттагы жөнөкөй кишилер менен түзүлгөн эмес. Булардын баары фиксироваться этип, биз только эле ушул центрга берип коюп, же Ички иштер министрлигинен эле ишинин натыйжасын күтүп отурбайбыз. Бизде дагы өзүбүздүн тандоо деген ошол алдангандар дагы ошолордун арасына кошулуп, өзүңөрдүн шансыңардан ажырап калбагыла. Бул боюнча маалыматтын баары катталган. Азыркы учурда необходимость следствие оперативный мероприятия баары жүрүп жатат. Аны эскерте кетейин, 168 берене бар уголовный кодексте. Ошол алкагында 8 жылга чейин лишение свободы. Андан тышкары 95 берене бар кодекста о правонарушениях. Ал жерде айыптар 55 000 сом, анан юридический лицага физический 15 000 сом. Если кандайдыр бир мен жумушка жөнөтө алам десе, аны ошону аныктасак, лицензия жок болсо, анда 55 000 сом айып салынат да. Андай группа нарушение болсо, уже кылмыш иш козголуп туруп, анан тергелет. Бул абдан жакшы эмес нерсе. Ошон үчүн баарыбыздан чыйындык керек. Ошон үчүн бүгүнкү пресс-конференциядан бирден бир берген ушу болду да. Эскерип кетели. Кылмыштар болбосун деп, ошо айтып кетели деп болду бүгүнкү. Сиз буларды кармап, дагы пресс-конференция берип коюңуз. Булар боюнча албетте кармагандан кийин жыйынтыгы боюнча мына тергөө кызматы менен биргелете беребиз. Рахмат.